тугандар, сіздердің балдарыңыздар дагы мына мекен үчүн өлдү. Силердин Кыргызстанда тайраңдап, спокойный жашап аткандарыңарга ушулардын балдары себепкер. Эгер ушулардын балдары да коркпой, ажал менен тушма-туш чыкпаганда, балким биз билбейбиз кандай болуп калар эле. Сенин сактап аткан бизнесиң, сенин сактап аткан акчаң, сенин үй бүлөң, мекениң талкалап душман келсе, булардын балдары да жан керек да буларга да. Булар да жашагысы келет да. Булар да 3 баласын калтырып жешси калгысы келген жок да. Бирок мекен үчүн өзүнүн батырлыгын көргөзүп, мекенди сактап калганга ар бирибиз ата энесине карыздарбыз. Мынакей биз ошолорго биз дуа кылыш керекпиз. Биз мектептерде ушулардын балдарынын аттарын айтыш керекпиз. Ушулардын балдарынын аттарын, кыргыздардын балдарынын аттарына коюш керек. Көчөлөргө каякта бир Пушкин, Ломоносов, каякта өмүрү көргөнбөлү сиз каякта бир нерсе. Ошолордун аттарын барын алмаштырып, кыргыздардын балдарынын аттары коюлуш керек. Аллах Таала сиздердин балдарыңыздардын жашоосуна, өмүрүнө береке берсин. Эч качан унутулбайт. Эки көз дейт. Мына устаздын сабагында айтат. Эки көз эч качан тозок отун көрбөйт. Бул кайсы бир көз? Бул эне бир көз Кудайдан корку ыйлаган көз. Корку бир бизнесин жоготуп алам деп эмес, же президенттен коркуп эмес, падышадан коркуп эмес, башка нерседен бир сүйүү үчүн ыйлаган эмес. Алла үчүн ыйлаган көз эч качан тозок отун көрбөйт. Экинчи бул мекенди сүйүү имандан дейт. Мекенди сүйүү. Көз үлгүрөбөгөн көз. Мекенди кайтарып үлгүрөбөй, уктабай. Сиз тынчуктап жатканда түнкү уйкусунан качып, төшөктө жатпай, жылуу төшөктө эмес, муздак жерде чек аранды кайтарып көзү үлгүрөбөй кайтарган эки көздү айтты, эч качан тозок отун көрүп. Алла насип этсе балдарыңыздар менен бейиште жолукканга насип этсин. Мынакей ар бир ойлонгон жүрөгүндө иманы бар. Иманы бар, эл үчүн, жер үчүн, мусулман үчүн билген, асазнавайт эткен. Ушулардын балдары үчүн бүгүн биздин мектепте балдар тынч уктап атат, тынч окуп атат. Ушулардын балдары мекенди коргонуу үчүн биз тынч жатып атабыз. Ошон үчүн биз тынч жашап атабыз деген ар бир акылы бар кыргыз, ойлогон кыргыз, мен ойлойм, ар бир умрага келгенде балдарына дуа кылыш керек. Куран окутуш керек. Ошолордун атынан караңыз. Мына могу жерге дүйнө жүзүндө 1,5 миллиард мусулман бар. 14 кылымдан бери ушул жака келет. Ушул жака келип зиярат кылышат. Ар бири ушул жака келгенде айтат: "Я Алла, силерге Аллах Таала силерди рахматынан бөлөсүн, меримине бөлөсүн" деп. Биз дагы ушундай кыргыздар ушул жака азыр биз барып устаздын артынан кайталап дуа кылабыз. Кийин биздин кыргыздар дагы сиздердин балдарыңыздарга өмүр бою дуа кылыш керек. А сиздерге канчалык алдыңыздардан алтын жадырсак дагы, эмне сөздү айтсак дагы албетте сиз балдарыңыздын ордун толтуруп бере албайбыз. Бирок сиздердин балдарыңыздар башка нерсе үчүн өлгөн жок, кече айттык. Канчалар алкаш болуп, машина менен авария болуп өлүп атканын көрүп атабыз. Наша чегип передоз болуп өлгөнүн көрүп атабыз. Башка жакта мас болуп мушташка өлгөнүн көрүп атабыз. Бирок силер сыймыктанып, башыңызды көтөрүңүз. Башыңызды көтөрүңүз. Кайгырбаңыз апа, чөкпөңүз. Сиздин балаңыз кыргыздын батыры. Сиздин кандай Чолпонбайды эстегендей болсо, кандай Жусуп Абдырахманов, Исхак Разаковду эстегендей болсо, силердин балдарыңар да тарыхта жазылат. Унутулбайт. Эл унтса да Алла көрүп турат. Эл унтса да башка бир дүйнө үчүн өлгөндөр бар. Башка бир бизнес үчүн өлгөндөр бар. Бийлик байлыкты талашып өлгөндөр бар. Бирок силердин балдарыңарды эгерде эл унутуп калган болсо дагы Аллах Таала эч качан унутпайт. Алтында койгон апаларыбыз, ушул кызматтардын баардыгы сиздер үчүн, ушул уюштургандардын баардыгы сиздер үчүн. Сиздердин көңүлүңүздөрдү алайлы. Кече акын айткан экен, биз да айттык. Көңүлүмдү алганда дейт. Көңүлүмдү алганда өмүрүмдү бергенге даяр элем дейт. Бирок сен мен көңүлүмдү оруттуң, жүрөгүмдү оруттуң. Эми сен өмүрүңдү берсең дагы көңүлүмдү ала албайсың дейт. Пайгамбарыбыз мына кече эртең Кабага барабыз. Кабаны карап туруп айткан экен: Каба, сен кандай жыттуусуң, сен кандай бийиксиң. Дүйнө жүзүнүн баары келип сага келип армандайт. Бирок сага караганда бир мусулмандын каны, жаны, аброю анын көңүлү өйдө турат деген экен. Ошон үчүн туугандар, апалар, алтындай болгон биздин апалар, биздин батырларыбыздын аталары, бир туугандары, сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрөйлү ушул жака келип отурабыз. Баардыгы келип аткан кызматтардын баардыгы сиздер үчүн.